Бүгүнкү күндө санжыраны билүү, жет атаны билүү элди урууга, кокту колотко бөлүү эмес, кыргыз элинин башын бириктирген улуттук идеология катары түшүнүшүбүз керек. Урматтуу телекөрүүчү, сиз атадан төмөн карай урпактардын аталышын билесизби? Кээ бир окумуштуулар урпактардын 40ка чейин айтылышын төмөндөгүдөй атап келишет. Бул баягы урууну билүүнүн, жет атанын билүүнүн абдан баягы маанилүү экендигин biz мына Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Аккеме деген повестинен билебиз да, ошонун маанисин Айтматов таптакыр башка өңүттөн, философиялык өңүттөн чечмелеген. Эми ал жерде фильм аркылуу эле Нургазыда болбодукпу? Болбосо эми чыгармада бала деп эле айтылат да. Ошол бала казак шофер менен сүйлөшүп калып, анан жет атасын сураса, билбейм дейт баягы шофер. Совет дövrүндө болуп атат ал дагы. А бала тайтасынын тарбиясын алып калган. Анан акең үйрөткөн эмес беле десе, яғни билгенде не мына тиричилигим өтүп атат го деп айтса, анан таятам айтат дейт да ошо бала. Адамдар өзүнүн кийинки урпактары билбей кала турган болсо, баары бир менин ким экенин билбей калат экен деп туруп, ар кандай баягы жамандык ишке тартынбай бара берет экен деп айтат дейт да мына. Мындайча айтканда, ошол жет атага чейин урпактардын эстеп жүргөндүгү, ошол жет атаны өзү жашап аткан эле мезгил үчүн эмес, болочоктогу урпактарынын дагы баягы жүзү жер карабаш үчүн жоопкерчиликти моюнга илип атат десек болот да. Кийин ушул элдин эсинде калып калат ушуну. Мен жөнүндө бир жаман сөз айтылып, мен урпактарым уят болбосун деп, татыктуу жашаганга аракет кылат деген ушундай бир жакшы эме турат. Эми тилибиздин абдан баягы бай немеси бар. Мына санжыра боюнча атоолордо мындай айталык улам жогорулатып, атадан, чоң атадан баягы жогорулатып эсептеп туруп, 40ка чейин жеткизип эсептеп ийген. Анан урпактарды дагы бала, небере деп отуруп дагы 40ка чейин эсептеген мисалдарды акыркы мына ушул эгемендик жылдарында пайда болуп калды. Ошондой китептер, мисалы ошолордун бири, мисалы менин колумда Сапарбай Жаңыбай уулу деп, ушул Оштун эле областтык типографиясынан чыккан китеп, мына санжыра, кыргыз санжырасы деп аталат. Ушул санжыра боюнча атоолор дейт дагы 36дан экөөнү тең эсептеп жеткизет да 36га чейин. Экинчи дагы бир китепте мен карап көрсөм, бул эми жазуучу Асыкбек Омаровдун айтуусу боюнча мында 40ка чейин жеткизип атат да. Мына ошондой аталыштарда Кеңеш Жүсүптүн эмесинде бар ушундай аталыштар бири-бирине дал келбеген учурлары бар. Бири-бирине дал келбеген учурлар бар дагы. Анан мындай карап келгенде ушундай аталыштардын болгондугу билбейм. Мен абдан каалайт элем, чында ушундай аталыштардын биздин тилибизде, элибизде болушун. Бирок баягы шек туудурат. Ушу 40ка чейин жаңылбастан ким эле ушуну эсептеп, ушуну ким санап жүрдү экен дейт да. Мындай мен эми атадан ылдый эсептеп көрөйүн. Ата, бала, небере, чөбөрө, чебере, чыбыра, кыбыра, кыймылда, кыңылда, кылтыңда, кымыңда, кыймылда, кылтылда, тыбыра, тырсылда, тороңдо, торсоңдо, тарсылда, жымыңда, жылмыңда, жылтылда, чороңдо, чорбоңдо, борсоңдо, борсулда, торсолдо, корсоңдо, арбаңда, арсаңда, эрбеңде, элтеңде, сертеңде, сербеңде, дердеңде, өркөн, өнүккөн, өскөн, өмүр, карсылда, жаркылда, жарбан дейт да. Мына 40ка чейин санап атат да. Шуну ким эстеп кал деген суроо турат да. Кенен зарылчылык болдубу деп туруп. Жети менен эле токтолгон менимче эң туура да. Ошону деле өзү мындай азырынча бир так пикирге келбей жатабыз. Мисалы бизде мына ата, чоң ата, мына түштүктө көбүнчө баба, буба, кубар, жото, жете деп анан ушу жетинчи ушинтип токтолуп жүрөт да. А мына ол эмелерде карасак, андай аталыштар, өзгөрүүлөр бар да. Мына ушунун өзү биздин алдыбызга бир эмени милдетти коюп атат. Мына чогуу чараны отуруп дегендей, ушуларды тактап алышыбыз зарыл деп ойлойм. Жер жүзүндөгү жандуулардан адам баласы акыл эси менен гана айырмаланат эмеспи? Мына ушул себептен сөздүн улуулугун биз гана сактап кала алабыз. Сөздүн бийиктиги, анын ыйыктыгы, баалуулугу Манас эпосун окуган ар бир адамга белгилүү болот. Себеби дегенде, Манас эпосунда көнүргөн сөздөр аябагандай эле көп кезигет. Анда төмөнгө көңүл бөлөбүз. Бейчеки, туура эмес, орой, ката дегенди туюндурат. Бейчеки адам кире албайт, уруксаатсыз үйлөргө деген саптар Манас эпосунда кезигет. Бекем, биринчи мааниси катуу, бек, мыкты, туруктуу, бышык дегенде туюндурса, экинчи маанисинде жабык, бекитилген деген формада кезигет. Молто менен ал өкү арага мыктап алыптыр, азапты бекем салыптыр.
Бекуш түштүк диалектиде эстен тануу, эсинен ажыроо дегенди түшүндүрөт. Ал эми Манас эпосунда бекуш болуп ал адам бекерге уктап калыптыр деген саптар кезигет. Береке же болбосо берекет, молчулук, арбындык дегенде туюндурат. Атышып жатып өлөргө, берген болсо кудурет, берекесин качырып бет-бетинен бөлөргө. Берен биринчи мааниси кыраан, бүркүттүн бир түрү. Ал эми экинчи мааниси жырткыч куштардын жалпы аталышы. Үчүнчүдөн күчтүү, албеттүү, баатыр дегенде туюндурат. Ошол атын көк ала берип көрчү минейин, берен деген билейин. Беренжи жибек кездеменин бир түрү. Мандели бүркөп тон менен, басып чыгып жол менен, беренжилүү тондору бери ургандай теңселип. Берен калуу тилдөө маанисинде айтылуучу түбү түшсүн, жоголуп кетсин, ушул сыяктуу маанилерди туюнткан сөздөр. Берен калсын бээжине, караан калсын какынчын, кайсы бирин айтайын кайнап жаткан капырдын. Болот курч, темир дегенде туюндурат. Моюн жүнүн карасам, болот турган бир кулач. Ар тырмагын карасам, ал барс болот курч бычак. Ар болоттун шайланып, жабдык жасап байланып. Борбуй биринчи мааниси курсак, ал эми экинчи мааниси балтыр дегенде туюндурат. Бетеге менен жылтыркан, ат борбуйун сыдырган, ааламдын баарысын убара болуп кыдырган. Борум кебете, тышкы түр дегенде түшүндүрөт. Ал эми Манас эпосунда айтылгандай боорумун ала текен ал экөө колуна алып белекти, абдылда жоолук карады. Ар бооруму ажайып айран болуп таңдады. Бото орто кылымдарда Самаркандта пахтадан токулган кездеме пута делген. Саймалуу калпак сарышым, шалдыркан кесе ботокур, алтындан наал жезөкчө деген саптар Манас эпосунда кезигет. Бөз кебезден колдо токулган кездеменин бир түрү же болбосо мата. Угарманга сөз да бар, кадек да бар, бөз да бар. Баламды таштап зайбымдал, мүлкүмдү жыйнап бөзүмдал. Бөөдө жөнү жок, курулай, бекер жеринен дегенде туюндурат. Кызырлуу жакып бай эле, кызматы кетер бөөдө деп, кыжылдаган ит калмак, кайдан бизде өөдө деп. Бөкө балбан, алп, күчтүү дегенде туюндурат. Замбиректин огундай, жазайыл мылтык тобундай, ок болуп ойрун салчу экен, ар кандай бөкө болсо да ойрун болуп калчу экен. Бузурук ыйык, улуу, маанилүү же болбосо олуя, касиеттүү дегенде түшүндүрөт. Ыйык маанилеринде өзгөчө сыйга ээ адамдарга карата титулдук маани берип айтылган сөз. Балам бери түшкүн деп бузурук сурай калганы, аттан түшүп астына арстан Манас барганы. Буйла төөнүн мурдуна шиш өткөрүп тагылган жип. Мурун тугу алтындан, буласы жибек чалынган. Ар бири нарга аземдеп түрдүү килем жабылган. Коңгуроолу нар келди, колбуган кордон зар келди. Батин биринчи мааниси батини ачык, жашыруун сырды көрө билүү дегенде түшүндүрөт. Ал эми өтмө мааниде көрөгөч, акылман дегенде туюндурат. Ал эми үчүнчү маанисинде исмаилиттердин жашыруун окуусу болуп эсептелет. Диний жазылмалардын жашыруун сырын ачууга арналган диний философиялык агым. Батини ачык Салима балага көзүн салганы, байкап аны караса, пайгамбар айткан бишарат, баладан чыгып калганы. Беде тоют чөптүн бир түрү болуп эсептелет. Аскердеги ачарык аппак майга ойдуруп, жоңгурчка беде чөбүнө аттарын байлап койдуруп. Бедөө биринчи мааниси Түндүк Африкадагы көчмөн араб уруусу. Ал эми экинчи мааниси күлүк ат, бедөөлөрдүн аты. Бедөөлөрү алкылдап, белде кайыш шаркылдап, бедөөнүн чачын өрүп ал, бийлебей койсоң бул ишти, берен Манас көкжалды бул бейжинден көрүп ал. Бейил биринчи мааниси аракет, иш дегенде туюндурат. Ал эми экинчи мааниси кулк мүнөз, ниет дегенде түшүндүрөт. Бейлин кандай кетти деп бейжиндеги карыкан, Манастын атын укканда бул Кытайдын бейли тарыган. 50 жылда эл жаңы, 100 жыл өтсө жер жаңы деп айтылгандай эле, дүйнө жүзүндө бардык нерсе алмашууга дуушар болот. Айталы эл көчөт, жер бузулат, же болбосо суунун нугу өзгөрөт. Бирок мына ушундай нерсе болгон учурда дагы эне тилде айтылып, эне тилде жазылып калган сөз эч качан өлбөйт, укумдан тукумга өтүп келе бермекчи. Андыктан сөздү кадырлайлы.